Дал ушундай мыкты манайда менен биздин эфирибизде уланмакчы. Учурдан пайдаланып келген коноктору менен дароо эле тааныштырып өтсөк кандай дейли? Көпкө күттүрпөй. Ооба. Бардыңыздар сүйгөн, калың эл сыйлаган, калың журт сыйлаган ар бир аткарган чыгармалары мыкты деңгээлге чыгып, ар бир чыгармасы ийгиликке багындырып хитке айланган, бардыңыздар сүйгөн Тото Миздин мырза жана жайда жаркыраган Сурмайым бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Ушундай тааныштырууга дагы кошуп койгум келип атат. Ар бир сөзү TikTok'то хит болгон деп, Ошону окшобой калдырбайсың. Келиңиздер, амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, УТРК каналынын көрөрмандары, Сонун шоунун көрөрмандары, бардыңыздар менен жүзмө-жүз ушинтип Сонун шоудон жолуктурганыбызга кубанычтабыз. Бар болуңуздар, бардыгы сонумузда. Сонун болсун. Барыңыздарга салам. Сонун шоу аркылуу маанай бардыгы жакшы. Сиздер менен кечки саламда амандашып атканыбызга кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Бүгүн болушунча чер жазып маектешебиз деп ишенем. Анан ар дайым эфирге келген сайын бир нерсени байкайм. Мен дайыма окшош кийинип келесиздер. Бүгүнкүдөй. Ошондон баштайбыз. Атайын сүйлөшүп аласыздарбы? Чынын айтканда, негизи форма жагын көбүнчөсү мен сунуш киргизем. Формаларды дизайнер менен чынын айтканда мен стилист кыздарга ушундай болсун деп фасондарын да чийип берем. Ушундай болсун, ушул цветте деп өзүм ооба примерно деп жеме. Мен ушундук дизайнер эмесмин, албетте. Анан алар да өздөрүнүн оюн кошуп, элде жок бренд деген биздин Айнура деген сулуу кыз бар. Ошол ар дайым биздин формаларды ошол тигип келет. Анан негизги идеяны мен берем. Мага чалат, чарала көнүңүздү кийип алыңыз. Күлүү болсун деди. Анан кийип алам. Бүгүн күлүү болсун деди да. Анан сиз мисалы үчүн бир укмуштуудай идея, укмуштуудай бир кийим айтып калса, кийүүгө даярсызбы? Кийүүгө даяр экем. Көрсө, даяр болуп калыпсызбы? Кайсы бир быйылкы концертибизде, жок, быйылкы концертибизде жана кара плашты кийгенде лакированный болуп. Айла жок эле кийдим, бирок мындай шляпасын кийбей коюп, анан эмесин кийдим да. Мындай кандай десем, Гитлерге окшоп калдым ушундай да. Мурут эле жетишпей калды. Мындай болуп калбы, сүйлөшпөй эле окшош кийинип чыккан учурлар. Болуп калат, бирок аз андай. Көбүнчөсү ушундай кийип. Кеңешесиздер, э? Кеңеш кийинебиз. Жакшы. Негизгиси ошол сиз айткан, сиздин оюңуздагы кийимдер сизде болуп турсун, э? Жок, негизи Тайкем деле каршы эмес да. Мен мисалга башка көйнөк тиктирсем, ушуга окшоштур эле эптеп модерне гүл кошуп койчу деп эле өзү деле ошол. Сиз деле гүлгө жакын экенсиз да. Гүл кошуп койчу, модерне ушул сыяк чаттап койчу депчи. Негизи дуэт болгондон кийин бири-бирине мындай окшоштук тартып туруш керек, совпадение болуп туруш керек да. Биздин оюбуз ошол. Бири-бирин окшош туруш керек. Туура, туура. Бүгүнкү эфирибиздин башы кийимден башталып калды окшойт. Анан дагы бир сөз кыстырмага кетели. Сиз өзүңүз негизи эле классикага жакынсызбы? Кандай кийимдерге жакынсыздар? Мен өзүңөчө мырзалар негизи классикага өтө жакын эмесмин. Кээде сыгылып кетем, анан мындай бош күндөрү жөн эле мындай спортивный, джинсы ушундай кийингенди жакшы көрөм. Анан албетте баягы той аштарга же болбосо концерттерге келгенде албетте костюм кийгенге аракет кылам. Классикадан өтө эчтеке жок, э? Сиздикичи Сурмай? Мен наоборот, мен деле классика көп кийбейт экен, көбүнчөсү көйнөктөрдү кийем. Шумдарды классика жагынан бир аз алсын. Туп-туура кылат экенсиз. Бүгүнкү биздин студияда өзгөчө маанай, өзгөчө аура десек дагы болот. Жада калса гүлдөр дагы өзү үчүн сүйлөп тургандай. Гүл, жаркын өңдөр, жакшы эмоциялардын бардыгы бул жайдын белгиси деп бекеринен айтышпайт. Андыктан сиздерге суроо салайынчы. Бул жай сиздер үчүн кандай башталды, кандай болуп атат, эмнеси менен эсте калып атат, кайсы жерде эс алып атасыздар? Эс алуу башталдыбы деген? Же баштала элекпи? Ойлоп калдыңыздар. Жай эле сураган мен. Биздики күндө эле эс алуу. Күндө эле жай экен да, кышта деле жай. Жакшылыкка барабыз, тойго барабыз, мисалы көлгө чакырып калат. Көлгө барабызда той өткөрүп, 1-2 күн көлдө эс алуулар болуп калат. Жакында эле ушул Миң кыял менен чогуу барып келдик 2 күнгө. Анан өзүбүзчө бара элекпиз. Негизи ушундай жакшылыктын аркасы менен эс алып жүрө беребиз да. Көлдөн ары Кочкорго бардык. Биринчи Токтогул жакка барып келгенбиз. Ал жактан келип эле көлгө жакшылык тойго бардык. Анан Миң кыял менен чогуу дагы бардык. Ал жактан келип эле Кочкорго бардык. Чынын айтканда биз жумуштун артынан эс алат экенбиз. Негизгиси мындай атайын убакыт бөлүп, мындай эс алуу бизде азыраак болуп калат го, жумушка байланыштуу. Баштыктар этке толду. Ооба. Дагы эле турат азыр. Муздатып. Жакшы.
эгерде жакшылыктар болуп турса албетте. Бирок эгерде атайын эс алууга убакыт бөлө турган болсоңуздар, эс алуунун кайсы түрүн жакшы көрөсүздөр? Эс алуунун түрлөрүн мен көбүнчө ушу тооду жакшы көрөм. Ушу жакында эле Сары Челекке барып эс алып келдим. Ушул эч ким жок болсо, тынч болсо, телефондордун баардыгын интернеттерди өчүрүп, өзүмчө бир кыялданып, ошол жерден илхом чакырып бир жазганды жакшы көрөм. Эң сонун. Бир 3 күн эс алып келдим Сары Челекке барып. Сары Челектин анда азыр жалпы кыргыз элине сизге жаккан 5 нерсесин айтып бериңизчи. Мактаңызчы гана Сары Челекти. Сары Челек, Сары Челек аябагандай мен чындыгында айтып мактабасам деле, мен өзүмчө баа бердим. Сары Челек Кыргызстандын бейишинин бир бурчу деп өзүмчө кыялданып эсептедим. Анан Сары Челектин элине дагы 3 жерине концерт коюп келдик, ошол Сары Челектин түбүнө. Элдер аябагандай жакшы экен, меймандос, бейиштин түбүндө жашашат экен, ак көңүл, аябагандай мындай позитивдүү элдер экен. Дагы кыргыз баягы меймандос деп коет го, ушунчалык баягы жөнөкөй адамдар экен. Демек Сары Челек сизге эли менен жаккан экен. Эли менен жаккан. Сизгечи Сырмайым? Мен деле негизгиси ошол көбүнчө тоодо эс алганды жакшы көрөм. Мен ар дайым айтып келем, мен чабандын кызымын, тоодо өскөнмүн депчи. Мен эң алгачкы концерттеримди таштын үстүнө чыгып ырдасам, койлор, уйлар уккан мени көрүп ошол сыяктуу мен ар дайым тоону жакшы көрөм, таза аба. Себеби менин балалык чагым тоодо өткөн. Апам торпокторду таап кел, уйларды алып кел деген моментте мен уй караганы кетип, өзүм жок болчумун. Себеби ал учурда мени балалык сезим, бала кыял деген нерсе ташка чыгып алып, алдыңызда Сырма деп концерт коюп, уйларды койлорго тизип алып концерт койчумун да. Ошол сыяктуу эле менин ар дайым эс алуум бул природа, ошол жайлоодон алам. Тоодон, суулардан, тынч нерседен. Ошол чынын айтканда мен мындай сууларга сүзгөндү, келер сууларга сүзүп мындай эс алышат го, мен ал жакка чынын айтканда сүзө албайм сууга, зато чөккөнү билем деген. Эң негизгиси. Эң негизгиси ооба. Анан тоодо эс алганды жакшы көрөм. Суудун жээгинде отурган. Суудун жээгинде отурган өзүнчө. Сиздин эң биринчи фанаттарыңыз ошол жайлоодо экен да. Короо койлор. Канча койлор. Ал жакка барып концерт коюп турасыз буларга дагы анан? Коюп турам, ооба. Былтыр эле барып коюп келдим. Оркестр бар экен, сизде колдогон. Тарс эткен барды тамашасы чындыгында сонун жооп болду дейт. Анан сиздер өзүңүздөр жогоруда айтып калдыңыздарбы? Иштеп дагы эс алып экөөнү бирдей алып жүрөбүз депчи. Иштеген артан эс алып келет экенсиздер. Анан менде бир мындай суроо пайда болуп атат. Кыргызстан ишин, булуң бурчун баардыгын кыдырып чыккансыздар. Ооба. Барбаган жериңиздер барбы? Көрүлек жериңиздер Кыргызстан ичинде. Көрүш керек эле, барыш керек эле деген. Барбаган жерибиз калбады, бүт барып келдик. Бүт калбай калды. Жок калды. Жада калса койлорго да концерт коюп концерт койбогон жер калбады дегендейби? Чын эле кыдырып турбуз биз жакшы эле. Даже чынын айтканда могу Тажикстан менен чек аралаш болгон арка айылдарына чейин барып келдик. Баткен жактарга чейин барып келдик. Балким биз билбеген чет жактар бар болуш керек. Биз билбеген, бирок көбүнчөсү жакшы эле кыдырдык. Таласка да бардык, Баткенге да бардык. Чек аралаш жактарга да бардык. Жет областын баардыгын кыдырып Жет областын баардыгын кыдырдык. Баракелде. Эң сонун дагы да болсо атаңыздар алыска кетсин. Дүйнө жүзүн кыдырбаган жерибиз калган жок деген сөздөр жаңырып турсун. Ага чейин чыгармачылыгыңыздарга кайталы. Буга чейин бир канча убакыттар мурун эфирге келгениңиздерде Кудайым буйрса август айында концерт берсек деп тургансыздар, Ошондо ушул жылыбы? Берип бүттүк. Августка былтыр болчу. Былтыр берип бүттүк. Быйыл ойлонуп атабыз. Азыр толук чечим. Жыл сайын жайда эмес. Күздө. Бирок аракет кылабыз быйыл бергенге да. Учурда азыр чыгармачылыгыңыздарда кандай ырлар менен топтоп жатасыздар? Азыркы чыгармаларыбызда Кызым деген дагы жаңы жаздык. Бул кыз узатуу тоюна ылайыктап жаздык. Анан ушул кече якында эле бир айдын жүзү болду. Жолугалы деген бир дагы ушул жаштардын орто адамдардын ортосунан аралаштырып туруп жолугалы дегендер жаздык. Ошондо кандай орто адамдар аралаштырып кандай чаралаштырдыңыздар? Жаштарга да жага турган, эми улуу муундарга да жага турган
сыяктуу болот да. Эң сонун экен. Анда биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Биз деле кире беребиз да жана орто адамдарга. Азыр болсо анда биз Бишкек Каракөлгө барууга даярбыз деп себептегенде сиздер жакшы көргөн мыкты чыгарма жаңырсын Тотомидин мырза жана Сурма айымдан бир гана сиздер үчүн. Кабыл алыңыздар. Сиздер сүйгөн Сон Шоу программасы дагы да болсо сонун манайда өз беришин улайт. Эгерде сиз бизге жаңы гана кошулсаңыз, эске салып өтөйм, бизде бүгүн конокто Тотомидин мырза жана ошондой эле Сурма айым. Бул биздин сүйүктүү ырчыларыбызды көп эле негизи үй бүлө деп ойлошот. Жана ошентип да айта беришсе керек. Тажаттыбы ушундай суроо? Көнүп калганбыз ушу. Айта берет. Жок, андай эмес деп эле ооба деп койгон учурлар болду беле? Жок, кандай болбойт. Болгон эмес. Ошентип кээ бир ойлогонмонча кете беришет. Ооба. Жок, эми айтып атсаң деле айта беришет экен да. Негизичи, андай эмес, десек деле айта беришет. Бирок эми айтайын дегенибиз, бул суроо биз үчүн өбөн деле эмес да. Биринчи айтып эле атабыз. Айтылып эле аткан суроо. Бүтпөгөн эле суроо. Ооба, бүтпөгөн суроо дегендейчи. Көп берилет ушул суроо. Ошондой эле сиздердин ырларыңыздардын жаңы эле уккан Бишкек Каракол, Ош, Бишкек Талас деген ырларыңыздар бар. Бардык эле жолоочунун ырлары катарында. Жана эмне себептен ушундай ырларды тандайсыздар? Балким бир себеби барбы? Бул биринчи Ош-Кошко деп жазгам. Ош-Кошко деп ушул сөзүн Жылдызбек Турсунбаев жазган. Ону мага таандык. Анан тиги ушул Ош-Кошко аябагандай эле жакшы эл кабыл алды. Ошко көп жолу бардык. Анан Гөлгө барып калып ушул Ош-Кошконун ырдасам бир байка сурандыда Тотомидин эми Ош-Кошко дебей деле гөлгө гүлдү жүрүсүң го деди да. Гөлгө жазып койбойсуң деп анан ушул ырды жолдо келип жазгам. Караколдон чыгып Бишкекке келгече ушул бир куплет оonu менен жолдо келатып баягы карказын түзүп, кыңылдап ырдап телефонго жаздырып, анан келгенден кийин бир 10-15 күндө ушул Бишкек Каракол жазгам. Андан кийин Таласка жаздым. Бишкек Талас. Негизи оюм баягы Жети областка чейин эле жазайын дедим да. Анан Таласка жазсам, бирок билбейм анча кетпей калды деп. Мактадыңыз беле? Жакшы эле мактап. Азыраак мактап койгон окшойсуз. Себеби баягы клип тартып элекеби, баягы анчалык тарай элек да. Анан азыр Жалал Абадка да жазгам. Азыр бар ушул кийинки ушу Жалал Абад болот. Бирок чыгара элекмин. Ошондо Бишкек Жалал Абад болот эми? Ооба. Жолдо эле жүрө беретсиздер да. Жылдан жылга мыкты айдап эле. Жакшы экен да, тойлорго барып калсаң Жалал Абадтар болуп калса, Жалал Абад деп койсоң, Ош деп койсоң. Мына эмне себептен бул тойго дарыналып калган турбайбы? Ооба, тойго дарыналып калган. Караколдуктар аябагандай Бишкек Каракол чыкканда көп жолу барды, атайын ушул ырыңдарда. Караколду көздөй. Караколду көздөй. Көп шалза. Бирок эң кызыгы бизде Караколго же көл жакка тойго чакырганда башында Ош-Кошко үчүн суранышчу да. Көлгө барып туруп Ош-Кошко деп ырдачыбыз бизчи. Себеби угармандардын ар кандай эмететкен, ар кандай болот экен угармандар суроосучу. Анан ошонун артынан Бишкек Каракол чыкты. Талас канча кетпей калды, мактоо келишпей калды. Азыраак мактап койгон окшойсуздар да. Же тура эмес мактап койгон окшойсуздар. Ар бир чыгарган чыгармаң ар кандай болот экен да. Кээ бири жагат, кээ бири жакпай калат. Ошо алган ошо чыгармалардын бири да. Мен ойлойм, буюрса клипин тартсаңыздар ошондогу тарайып түшкөн жакшы деп. Мүмкүн жак калат. Ошондо көп мактап койсоңуздар. Жакшы. Анан эфирдин башынан баштап эле биз баягы той темасына сүйлөшүп калып аттык. Тойго сиздер барганда жоңган ырдап кетпестен Тотомидин мырза өзүңүз дагы алып баруучулук кесипти аркалап болушуңуз керек. Ооба. Мен 17 жылдан бери эле тамадалык кызмат кылам. Анан ушул той алганда Сурбакөз ар дайым комплект алабыз. Өзүм музыкантым, өзүм баягы сурма, жарчы киргизет, узатат. Өзүм ортодон дуэт ырдайбыз. Анан узатып коебуз. Бир тойду бүтүрүп коет го. Бир тойду бүтүрүп эле бүтүрөбүз, чын айтканда. Музыкант. Башка ырчыларды чакырбайсыздар, чакырып бербейсиздар. Эми келбеген жакшы деп эле. Мына сага ушундай тактика келди. Күчтүү тактика менен атайын Жети областка арнап, Жети областы тең баардыгын көңүлүн бурдуруш үчүн. Эми баягы айтып коет го, Тамада байкуш тойду ачып берет.
ырчылар келип чачып берет демекчи. Кандай десем эми ырчылар эгер тойдун ээси өзү кааласа чакырып беребиз. Каалатса деле жок, керек деле жок. Сурма деген ондарды айтпайсыз. Тамаша. Анчалык. Да, болду. Анчалык эмес. Жок. Эми ырчылар аябай мисалы, кээдечи 4төн ашып кеткенде мен өзүм анчалык эле кереги жок деп айтам. 4-5тен ашып кеткенде. Анда туура эле билгенде эле айтып турдум, кереги жок деп. 4-5тен ашкандан кийин кереги жок дейм чын эле. Себеби баягы тойлордо сүйлөтөсүң, андан кийин конкурстар, оюндар болот, ошолордун баардыгына жетишиң керек. Анан ырчылар өтө көбөйүп кеткенде баягы антрак малдарды атабыз. Жана айта кетели Тактай, биз ошол Тайкем оюна кошулам. Башкача ойлоп калбасын элдерчи. Негизи мындай да, комплекти чыкканда биринчиден той элеринин чөнтөгүнө өтө чыгым болбойт, мисалга ар бири үчүн өзүнүн ставкасы бар да. Экинчиден ошол эле акчага ошол эле ырларды биз полный бисага 3-4 ырга биз деле бир өзүбүздүн ставка менен барабыз да, айтпай эле коеюн албетте. Бирок жарнама алып андан көрө андан көрө өзүбүз алып кирип ошолорун ырдап аягын узаткан той элеринин чөнтөгүнө жакшы болот. Экинчиден аябай өздөрү ушул ырчылар десе биз чакырып беребиз. Бирок өтө ырчы көп болгон менен тоюм шикарный болду деген нерсе бул чын айтканда айрымдар ушинтип ойлошу мүмкүн, бирок жаңылышат да. Себеби өтө ырчы көп болсо той ызычы болуп кетет. Ошон үчүн реклама өтө күчтүү экен жана тандаганда туура тандаңыздар. Тамадан тандаганда бай 50 кг, 60 кгдык тамадалар тандай бериңиздер. Тамадан тандаганда мындай 95 кгдан жогорку. Чач өтө коюу эмес. Чачы 2 бөлүнгөн. Тамаданын атына Т кеч керек. Тотомидин деген сыяктуу. Главный тамаданын маңдайы жарык болуш керек. Сонун реклама болду эң чындыгында. Мынчалык рекламаны көргөн эмесмин. Реклама алса, өзүнчө сиз жакшы реклама аласыз. Чын эле да, эмне чын эле. Айрандып келип туруп да мындай кагаз коюп. Акчасын эфир өткөндө эле алабыз, Анан жанында бир кыз ырдаш керек. Анын атына сы кеч керек. Сома деген сыяктуу. Афирлерден болмос. Сонун, жакшы болду. Анан ушул реклама болуп дагы бир реклама кыла кетиңиздер. Ушунча болду деп кой. Тас эткен бар тамаша. Жогоруда эфирден тышкарыда айтып калбадыңыздар, окуу жай боюнча дагы. Ошол жөнүндө кеп кала кетсеңиздер. Бул жаңылык экен. Демек жаңы дагы да болсо 70 өнөр аздык кылат болуп, дагы бир өнөр кошулуп, дагы бир кызмат, Ушул жөнүндө кыска нуска айтып туруп, дароо эркин микрофон алып кетебиз. Биз эми ушул Талай элестөө мен Талай Бектургановдон агайыман гитара үйрөнгөм негизи жаш кезимде. Анан ошон үчүн группабыздын аты Талай элеси. Азыркы кезде ушул 2-3 ай болду жаздан бери. Талай Бектургановдун агамдын ушул ырларынан гитарадан сабак берип атам. Өзүбүз студия ачканбыз Талай элестөө деген. Ал эми Сурма өзүнүн профессиясы боюнча комузчу. Бул комуздан сабак берип атат. Демек дагы эле комплект. Узулбай. Башка мугалимдер кереги жок. Бардыгын сиздер Үйрөтүп колдур, эми ашыкча инструменттерин кереги жок. Бийди да өзүңүздөр үйрөтөсүздөр. Чын келгенде сиз экөөңүздөр эле бересиздер ал жакта. Ооба. Келиңиздер, мына бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт го. Дагы бурап туруп. Рекламаны кетейин деп койду. Жакында ачканбыз, азыр эле 1 жыл болду элек, азыр эле убакыттын айдын 100 болду. Мен негизи комуз боюнча айтып келем, ар дайым народный пение элдик ырдоо бөлүм бүткөм. Ал жактан мен вокалдагы анан мен комуз серт ырдайт элем деген каалоочуларга сабак өтүп атам. Жашы чектелүү эмес албетте, 6 жаштан 50 жашка чейин. 60 жашка чейин. Өтө окуйт. Анан бул жак ошол Талай элестөөнүн жетекчиси болгондон кийин гитарадан каалоочу балдарга сабак берип келет. Анан учурдан да айтып коелу, эгер каалоочулар болсо, мен комуз ырдагым келет, же вокалдан сабак алгым келет, же ушул каникулда баламды, кызымды берем деген каалоочулар үчүн чакырабыз. Бишкекте адресибиз. Эми айтпай эле Калган жөн эле болзор. Каалоочулар таалат. Бизге жазып байланышыңыздар. Сиздерге андай ийгиликтерди каалайбыз. Эркин микрофон берели сиздерге анда, убакытта кетели эле. Келиңиздер, урматтуу Сонун шоу музыка каналынын жааматы, бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Астобуз ушул элдер менен бизди анча-мынча жардама кылдырып, мактантып, жардама кылдырып, себеби биз Таластын жанынан Чаткал деген жерден болобуз да. Айттырбай монда, айттырбай эметебиз. Айттырбай мактанабыз. Анан мен бүгүн өзгөчө бир куттуктоо айткым келип атат, эгер уруксат болсо. Менин өзүмдүн классташым, курсташым Кочкоров Усман деген досум бар. Ошол досумдун туулган күнү экен. Урматтуу Усман,
Туылған күнің құтты болсын, өмірің ұзын болсын, ардайым бар бол, ұлдың ұрматын, қыздың қызматын көрген, чатқал елі сыймықтанған ең бақтылы жігіттерден бол демекшімін. Туылған күніңмен құттықтаймын. Біз де құттықтап өтелі. Туылған күніңізмен бөлі. Рахмат сіздерге дағы. Аз уақыт болса дағы жақшы маңайда барлаштық. Бирок мен 2 ойын атты деген реклама да кылып алдык. Ардайым бизге ошентип жакшы шарт акысын унутпасаңыз. Эң негизгиси эл менен бизди байланыштырган көп болуп көрүңүздөр. Жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушундай жаркыраган нотада сахнага узатууга даярбыз. Кайсы чыгарма болот? Жолугалы деген жаңы чыгарма. Жаңы чыгармабыз сөзү Жылызбек Турсунбаев, ону мага таандык. Жолугуп көрөр эл жакшы күндөр. Келиңиздер. Анда ардактуу көрөрмандар, бизге жакыныраак келиңиздер. Бир гана сиздер үчүн Таалай элестөө жолугалы аталышындагы мыкты жаңы чыгарманы азыр сиздердин алдыңыздарга сунганы турат. Андыктан кол чабар менен, биргеликте баралы. Кеттик. Mantan canım alo kanday hem nege çaldın maha talvay seyildep çoğu gelsek degen tartuaysın mı jakşı manay joyup uzanı
сиздер менен жолугушканча дейли дагы биз сиздерди узатабыз. Бул мүнөттөрдө сиздер үчүн кандай калган дагы мыктыларыбыз бар. Алтынай Сымбекова ордосын. Жаным.